Коркпосоңуз, анда жаңы возможностарды изилдейсиз, башка жака бирөө менен таанышасыз, жаңы иштер кыласыз, жаңы өлкөгө барасыз, жаңы ишти кылып көрөсүз, жаңы нерсе болуп ушундай өнүгөсүз. Эгер корксоңуз, болгон нерсеңизди жоготпойн деп мындай курсагым ач калып алсын, өзүңүз коркуп атасыз. Туурабы? Ушул кийим жоготуп ийбейин, акчам жоголуп кетпесин, анан ушул жолдошум кетип калып алсын, дагы эмне бар, келинчегим дагы таштап кетпесин, үйүнө кетип калып алсын. Мындай коркуу да. Неге булардан коркпошуңуз керек? Анткени алардын баары чынында жок. Только башыңызда болгон үчүн сизди монтип кармап жүрөт да. Программаңызда ошо вирус бар да. Вирус сизди кыймылдатпай атат да. Бара бериңиз ошо Чилиге, Бразилияга бара бериңиз, мисалы да. Бразилия деген каякта, мен тиягында деген сыяктуучу. Андай нерседен коркмоңуз, сиздин жаралган, төрөлгөн жериңизди Кудай решение берип төрөлгөн, бирок дүйнөнү каяка барып кыдырасыз, каяка баргыңыз келет, ал өзүңүз тандай аласыз ал нерсени. Ошого кыргыз болуп төрөлдүңүз, айылда төрөлдүңүз, бирок дүйнө сиздики, аалам сиздики.